Ассаламу алейкум, урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу достор, амансыздарбы? Биз көрсөтүүбүздү кече токтогон жерден кайра улайбыз. Бизге жаңы көрөрман болуп, бизге жаңы кошулуп, бул эфирибизди көрүп жаткан инсандар болсо, аларга эскертип айтып коелу. Биз Манас эпосун башынан баштап бирткеден аңгеме кылып айтып келатабыз. Кече Манастын төрөлүшүнө келип токтогонбуз. Мен ошол жерден баштап улай берейин. Сиздер болсо эфирди бөлүшүп коюуну унутпаңыздар. Ошентип чыйырдын эбистин толгоосу күчөп, кыйналып, ошол жерде кемпир кезек келиндердин баардыгы чыйпыйы чыгып, чуркап, жүгүрүшүп калганда, бай Жакып, кой мен бул жерде туруп нетейин, мен окчунураак кетейин деп малын көздөй кетти дейт. Бирок кетип жатып, ушул 40-тан ашык 48-дей атты байлап кетти дейт. Ушул атты миниңерден мени көздөй чабыңар, мени ушул тоонун арасынан бир жерден эптеп табыңар, эгер эркек төрөлсө, мага сүйүнчү айтып жетип барыңар деп айтты дейт. Сүйүнчүңөргө абдан баягындай калыңдап берем сүйүнчүнү деди дейт. Анда элдин баары акмалап, ушул качан Жакыпка сүйүнчү айтып жүгүрсөк экен деп туруп калышты. Ал эми кыз болсо ушул жерде калыңар, эч кимге мага барбаңыздар деп дагы кошумчалап койду. Мына ошентип бай Жакып малын көздөп кетти. Малынын ичинде кандайдыр бир кула бээси ушул алдагы туа турган болуп төлү жакындап калган экен. Мына ошону көздөп, ошону акмалап, ошону эрмек кылып артынан ошону карап алакты болуп калды дейт. Ал эми чыйырдын эбис болсо баягы келин кезек кемпирлердин жардамы менен ошол жерде 9 ай толготуп, 9 ай байкуш бели ооруп көтөргөн Манасты толготуп, ошол жерде төрөдү дейт. Манас төрөлгөндө 15-теги баладай болуп ушундай бир чоң бала төрөлдү дейт. Эки колуна ушундай баягындай кан ууштап чыгып. Ал эми төрөлгөндө эптеп, септеп төрөп, ушундай кыйналып, кысталып анан кийин төрөлгөнүнө сүйүнүп, эмне экен, кыз бекен, уул бекен деп чыйырдын эбис дагы чыйпыйы чыгып, азыр уул болсо баарыбыз сүйүнөбүз, кыз болсо күйүнөбүз дегендей болуп бушайман жеп, элдин баарынан эркек бекен, уул бекен, же кыз бекен деп сурап атат. Бир чети бая жаны кыйналып, ушунчалык бир акыбалы оорлоп, шалдырап атат. Бирок көргөн келиндер сүйүнчүлөп атат. Уул төрөдүңүз деп баягы колуна алып берсе, Манас чыйырдынын эмчегин бир эмгенде сүт чыкты, бир эмгенде суу чыкты, анан бир эмгенде кан чыкты дейт. Кийин эмгенде ас жерден жан чыгып кете жастады дейт. Мына ушундай чоң бала, мына ушундай зор бала төрөлгөндө эле кандайдыр бир белгилер менен төрөлгөндө эле кандайдыр бир сыр менен төрөлдү дейт. Анан аны көрүп ал, элдин баары баягы Жакыптын байлап койгон 48 атынын ар бирин минип 40 жака чапкылап жөнөштү. Жакыпбай эле Жакыпбай уулду болдуңуз деп ушул Жакыпты тапмакка, баягы сүйүнчүсүн алмакка, бээр сүйүнчү алып жыргап калмакка ушул Жакыпты издеп кетишти дейт. Жакыптын аялы Сулайка, Ак Балтанын аялы Сулайка, менин да чалым кеткендир, ушу Жакып менен тең курдаш экен Ак Балта. Менин да чалым кеткендир, ошо Жакыптын издеп таап жеткендир деп сүйүнүп сүрдүгүп үйүнө келсе, Ак Балта жөн эле отурат дейт. Анан Ак Балта менен Сулайка аялы чукулдаша түштү дейт. Ай, сен бул кандай? Жакып бул жерге мал, аттын баарын байлап, күлүктүн баарын байласа, элдин баарына сүйүнчүсүн камдаса, сен болсо үйдө отурасың. Ушул элден сен кемсиңби? Жок дегенде барып Жакыптын бир жылкысын албайсың. Кандайсың? Сен деген сүйүнчү айтпайсың. Десе, койчу, ушул мен барып Жакыптан эми бир сүйүнчү алганга ушул улуу баягындай картайганда калжыңдап эми сүйүнчү алам деп чуркайм артынан. Ой, мына жакта жалчылар бар, кедей кембагал бар, ошолор барып ошол ырскысын Жакыптан күтүп жүргөн балдар бар. Ошолор барып алсын. Мен эми Жакыптан бир жылкы алам деп жүрөйүнбү?
десе баягы аялы болбойт дейт. Сен кандай немесиң? Бул сүйүнчү дегенге кандай бул? Сүйүнчү десең барбайсыңбы? Элден сен кантип каласың? Сен аябай дүйнөгө тоюп калдыңбы сен? Я деп баягы аял деген аял да аялдык кылып баягы ак балтанын мээсин жеп баштады дейт. Анан ак балта мейли чемтип анан өзүнүн атын минип алып мындайыраак бастырса, элдин баары баягы истеп Жакыпты таппай жүргөт. Мындайыраак бир жылгага кирип бастырса, Жакып баягы кула бээни төлдөтүп, ошол жерде баягы туулган кулундун мурдун сыгып, баягы энесине телчитип отурган экен. Алыстан эле кыйкырды дейт. Ой, Жакыпбай, Жакыпбай. Ой, сүйүнчү. А болсун. Ай, сенин чыйырдың карыганда эрмек тапты. Ушул жоголордо өзүнө бир бала тапты. Тажа ушундай бир бала деп кайгырып жүрүп өзүнө бир медер тапты деп Жакыпка сүйүнчүлөп жатат. Болсун. Ким экен дегенде, эркек экен десе, Жакып тарс кулап, өзүнөн кетип, эсоп жыгылды. Дейт, баягы ак балта калпагын көтөрүп сууга барып, суу алып келип, Жакыптын бетине чачса, кайра өзүнө келип, "Эй, эмне болуп кетти? Мен эмне болуп эсимди жоготтум" деп баягы уккан, ак балтадан уккан сүйүнчүсү эсинде жок дейт. Анан, "Ай, Жакып, ой, уулдуу болдуң. Ал убакта эми баягы Манас деп аты коюлу элек. Анан ушундай бир уул экен. Төрөлгөндө эле ушундай бир укмуш уул болду. 3 чанаштын майын түгөттү. Далай келин менен далай кемпирдин шайын түгөттү. Мына ушундай укмуш уулду болдуң. 2 колуна кан уштап түштү. Мына ушундай бир баатыр бала экен. Ушундай бир балбан бала экен. Чоң бала төрөлдү" десе, Жакып кейип атат дейт. "Ай, таң оосугана урайын десе баягы чоң бала төрөлсө, бул бир канкор неме болот да, бирөөнүн жылкысын тиет да, анан мени доого жыгат да, артымдан эрким кубат да, анан мени чыгым кылат да. Андай чоң бала баягындай кан уштап төрөлгөн бир укмуш болсо, дагы бирөөнүн бир шоруна калат да, бирөөнү урат да, алар да мага келет да, кандайдыр бир доого жыгат да, анан кийин кун төлөймүнбү" деп кейип кепчип баштады дейт баягы Жакып. Анда ак балтаны эсине келтирет. "Ой, эсиңе келчи. Агандай сен деген бала көрбөдүм деп ушунча жыл сыздап жүрсөң, ушунча жыл ыйлап жүрсөң, анан балаң момтип төрөлсө, кайра сен аны ушинтип мени доого чыгат деп каякта бир дүнүйөңдү айтасың, каякта бир малыңды айтасың" деп анан кайра Жакып каткырып күлүп, "Ай, чын эле" деп анан ак балта айтып турат дейт. "Эй, менин сүйүнчүмдү бербейсиңби? Берсең берем деп айт, бербесең бербейм деп айтпайсыңбы" деп баягы тең тушуна кайра айтты дейт. Бир убактан анан Жакып мына бир калта алтынды ушул сүйүнчү ким айтып келсе ошого арнайм деп олтургам. Эми мынакей бир калта алтын сага деди дейт. Андан сырткары баягы битирип аткан Жакып ошол убактын битиреген дүнүйө порос дегени Жакып бир калта алтынды баягы сүйүнчүгө берип атат. Анан могу жылкынын ичинен 9'ду кармап кет деп 9'тап бир сонун ушундай сүйүнчү берди дейт. Ал жылкысын кармап берип, жанагы колундагы алтынын бербейм, жүрүүгө баралы, баланы көрөлү деп анан экөө кошулуп келатса, баягы 40 ат менен, 48 ат менен чапкан кедей, кембагал, жетим бир балдар, ошо колунда иштеген кишилер, чалы да бар дейт, уулу да бар дейт, баласы да бар дейт, жигити да бар, 48 ат менен жабыла чаптырып барышып, Жакыпбай, "Ой, уулду болдуңуз" деп алыстан эле жамырашып кыйкырып Жакыпка барса, Жакып айтат дейт. "Мен силердин кимиңди тааныйм, кимиңерди билем, ошо минген атыңарды бердим силерге, ошону сүйүнчүңөргө алгыла" деп айна ушундай бапырап тапырап кубанышып, анан үйдү көздөй барды дейт. Үйүнө кирип олтуруп, анан балага көзүн салды дейт. Баг дөөлөткө айтты дейт. "Алып келчи баланы" деп. Баг дөөлөт баягы баланы кучактап алып келип Жакыптын алдына койгондо, Жакып баланы сынап атат да. "Маңдайы жазы башы кууш, бар боюнда турат туш.
Қочқор тұмшық қош кірпік, мен сілерге атайын мұны оқып берейін да. Көркі қалча көзі тік, жалаяқ оғыз жарғабақ, жағы жазы ег ұзын, ерді қалың көзін күр, ер мұны өзі көрінеді. Алақан жазы қол açық, аттанып шықса жол açық, алып мен өзі көрінеді деп, мына ушундай Манас бабабызда төрөлгөнделе ушундай бир белгилери, ушундай бир өзүнүн ушун маңдайынан бери ушундай сүрөттөлүп жазат. Баягы сүйүнгөн ошол Жакып сүйүнүп баланы колуна алып, бала деген ушундай болот турбайбы, бала деген ушу болот турбайбы деп, анан жумушчу өзүнүн баягындай кол астындагыларды чакырып алып, элдин баарын чакырып алып, бүт баарын чакыр. Жакып той кылат экен деп айт. Эмики жылы күзгө маал, ушу жай бүтүп күзгө маал болгондо той кылат экен той кылат экен деп айткыла. Элдин баарына жеткиле. 6 айда кишини калтырбасын. Бир да киши калбасын 6 айда. Бул укмуштай бала экен. Эми менин кеткен кегимди алып бере турган бала экен. Бая битирип аткан, бу дүйнө простанып аткан Жакып унутту дейт анын барсы. Мына менин кеткен кегимди, ушул кор болгон, ушу тентигенимдин бардыгын өчүмдү алып бере турган, ушундай элимди өзүн имерип бере турган, ушундай бир душманымдын мизин кайтарып бере турган ушундай уул болот экен деп ушунчалык толкундан сүйүнүп, колуна алып баланы, анан баг дөөлөткө берип алып, анан эшикке чыгып алып айтып атат дейт ушул. 6 айдан киши калтырбай чакыргыла. Тетиги жагы Кашкардан, нары жагы Котондон, Маралбашы, Долонду ашкыла, Самарканд, Жизак, Орто Төбө, Кожент, Олията, Ташкент, Орчук, Кокон, Маргалаң, Иле, Чүй, Ыртыш суусунан, Тибеттен, Кытай, Үчарал деген жерде той берет экен деп ушул Кытайга чейин барып айткыла. Ушул ортолуктан эч кимди калтырбай баягы тааныш, тунуш, тууган, уруктун баарын чакыргыла деп, анан кийин айткыла баарына деп 30 кишини чакырууну берип туруп 30 кишини чакырууга жөнөттү дейт. Үчарал деген жерде той өтөт, мына ошол жерге келсин деп элдин баарын чакырды дейт. Ошол Үчаралга кийинки жылы ошол жай болуп, жай өтүп күзгө маалга жакындаганда, анан элдин баары толуп, анан Жакып той өткөрмөк болуп, баш байгеге ошондо чакырууда эле айтып атат да. Баш байгеге 500 төө саям дейт. 500 төө. Элестетиңиз. Баш байгеге ушундай өзү 30 атка байге бар деп, байгесинен бери айтып чакыртып атат да. 30 атка байге бар. Баш байгесине 500 төө, 2 төөгө артылган алтын күмүш зар деп айтып атат. 500 жылкы 1000 кой саям деп айтты дейт баш байгеге. Ошондо 30 аттын бири дагы байгесиз калбайт. Эң арткы байге 6 карамал 80 кой деп айтты дейт. Мына эми көрүп алыңыз. Эң башына ошол Жакып 500 төө, 2 төөгө артылган алтын күмүш, анан 500 жылкы 1000 кой сайып атат. 30-чу келген атка 6 карамал 80 кой сайып атат. Ошол Манас төрөлгөндө ушунчалык толкундады дейт. Мен буга чоң той бербесем болбойт деп баласын буркурата жыттап, анан малын санаптыр да. Менин ушунча малым бар деп, анан Жакып малынын эсебин санап атат. 32 000 жылкысы бар экен. 80 000 кою бар экен Жакыптын ошол маалда. 6 000 ашык төөсү, 7 000 уyu бар экен ошол маалда. Мына ошондо туугандарымы чакыргыла, тиги Алке Көбөштү тетиги Кытайга кирип кеткен аны чакыргыла. Тиги Орозду болсо Опол тоодо калды дейт. Опол тоо деген жерди дагы эми тактагандар бар. Ал эми Бай деген тууганы Сугумда калды дейт. Кашкар тарапта калды деп деген маалыматтарды айтат. Мына ошолордун баарын чакыргыла дейт. Мына караңызчы. Мурунку замандын битир деген бай Жакыбынын ушунча мал күтүп, ушунча байлыкка ээ бай Жакыптын анан байгеге берип аткан байгеге сайып атканын караңыздар. Эми азыркы айрым байларыбыз кичине тыйын чыгарып, биринчи элдерге бир жардам берип, же бир байге сайып койсо, телевидениеден бери чакырып, баягындай мактанып,
ушинтет го. Мына накта байдын байге сайышын караңыз. Анан кийинки жылы ошол күзгө маал той башталды дейт. Тойдо 500 бээни союшка арнады дейт. Күндө 50ден бээ сойдуруп, 500 бээни 10 күн 500 бээ сойду дейт. 2000 кой союп, 50 өгүз союп атат. 400 төөгө артылган мөмө жемиш дүр дүйнө баягындай тамак аш алып келип чогултуп ошол Үч арал деген жерге. 700 очокко баягындай тамак бышыртыптыр. 600 аргын найман элинен 600 кишини ошол эт тартууга койду дейт. Өзүнүн баягы 70 үйлүү өзүнүн элин жалаң ошол эт бышырган үстүнө ушундай кылып койду дейт. Бир топ элди чогултуп мына ушундай тойду баштап, анан эми мына кызып той башталган учурга жетип бардык. Уул той, туугандар. Бүгүн ушул жерден токтото туралы. Эмки уландысын баштап, эмкиде жолугушканча аман болуңуздар.